Ал соккудан 40ка жакын адам каза болгон деп болжолдонууда. Израиль армиясы болсо алар Нусейрат качкындар лагериндеги мектептин ичинде жайгашкан согушкерлерге таамай сокку урганын билдирди. Израиль бутак алган адамдардын аты жөнүн тез-тез жарыялап турганы менен Америка мындай ачык айкындуулукту талап кылган учурлар сейрек кездешет. Люси Уильямсон Иерусалимден баяндайт. Сөйөктөрдү чырак менен издеп араң табасыз. Бул жерде кимдер болгонун, эмне үчүн жүрүшкөнүн аныктоо дагы көпкө созулчудай. Израиль Бириккен Улуттар Уюмунун баш калкалоочу жайындагы Хамас тобуна сокку урганын айтып актанганы менен бир израилдик адам укуктарын жактаган топ, эгер ал чын болсо, жөн жай тургундарга жаракат келтирүү да согуш кылмышы болорун белгилейт. Хамастын расмийлери набыт болгондордун арасында аялдар жана жаш балдар болгонун айтат. Күндүзү аман калгандар урандыларды казып жатышты. Бириккен Улуттар Уюмунун Палестиналык качкындар боюнча агенттигинин жетекчиси мында 6000 адам болгонун жана чабуул тууралуу эскертүү беришпегенин айтат. Ибрагимдин тууганы Мухаммед да өлтүрүлдү. Күтүүсүздөн жарылуу болгон учурда жакындарым, досторум менен мында отургам. Дуалдын жанында болгонум үчүн матрастар мени сактап калды. Бирок калгандарынын сөөгү чачырап кетти. Израиль армиясы 20-30дай согушкерди бутага алганын, өлтүрүшкөн 9 согушкердин ысымын жарыялай турганын маалымдады. Жарылчу бомбаны токтоттук. Чалгындоо кызматыбыз террористтер ошол 3 класстын ичинде жүрүшкөнүн аныкташкан. Аймакта жарандар болгондуктан чабуул жасоону 2 жолу кечиктирдик. Ушул аптада Израиль Газанын борбордук бөлүктөрүндө жаңы чабуулун баштады. Дарыгерлердин айтымында андан 100дөн ашуун адам өлтүрүлдү. Чабуулдардын дароо күчөшү, согушту токтотуу боюнча жасалган кысым натыйжасыз болуп жатканын же согуштун токтошуна көп бар экенин көрсөтөт.